Урматтуу окуучулар, Дамаскада Димишк деп коет. Мына ушунда аманатчылдык менен өтө таанымал болгон бир базар болгон. Ал базарда ар бир соодагер ушунчалык аманатка бекем болгон, келген жолоочу ал, жергиликтүү адамбы, жолоочу бар, ким аманатка койсо ошол аманатка кыянат кылбай так сактап жүргөн, коргоп жүрүп, кайра ээсинин колуна тапшырган. Күндөрдүн биринде бир киши келет да кызыл капчыкта 3000 дирхамды бир соодагердин жаныга аманатка коюп ажылыкка кетет. Барып ажылык амалын аткарып бүткөндөн кийин кайра кайтып келет, бирок жанагы соодагердин ордуну чаташтырып алат да башка эле бир киши соодагерге алат. Өзү билбейт башка экендигин. Барып анан реализатор отурган болот. Жанагындай сатып аткан киши. Адам бунун дүкөнүнүн ээси кана десе, ээси азыр келет, бир жумушу менен кеткен, азыр келет деп жооп берет. Анан күтүп турат, ээси келет, ээсине кайрылып айтат: "Мен сизге кызыл капчыкча 3000 дирхам калтырып кеттим, эле ошону бериңиз" дейт. Анан жанагы киши: "Бир аз токтоп туруңуз, макул, бир аз токтоп туруңуз" дейт. Да өзүндө 3000 дирхам болбогондуктан өзүндө 500 дирхам болгон. Анан бир аз буюму болгон. Буюмуну сата калат, дагы бир достан акча ала калып, ошентип отуруп 3000ди чогултуп кызыл капчыкка салат да алып келип жанагы кишинин колуна карматат. Карматкандан кийин бул киши алат да Алла разы болсун деп анан жолго түшөт. Базардын ичинде кетип баратса, жанагы чыныгы аманатка алган киши көрө калып, экөө саламдашып, "Мына аманатыңызды мен сактап атат деп, мына 3000ңизди алыңыз" дегенде жанагы киши шок болот да. Таң калат. "Мен азыр тияктан алдым да" деп анан таң калат да, кыскасы кийин экөө биригип туруп анан жанагы биринчи жолку 3000 дирхам берген кишиге келип айтышат: "Сен эмне үчүн мындан аманат албай туруп эле 3000 берип койдуң" дейт. Дегенде жанагы киши айтат: "Бул ишенич менен, толук ишенич менен кызыл капчыкта 3000 дирхамды мен сага аманатка койдум" дегенде дейт, "Мен эсимде жок эле" дейт. Анан мен бул кишиге бердим дейт. Буга бергенимдин себеби, эгерде дейт, мен бул кишиге бербегенимде, "Жок, мен сенден алган эмесмин" деп айтканымда, бул киши ушул жерден эмне чыгып кетет эле, бирок барып сөз тарайт эле дейт. "Палан базарда иштеген соодагерлер кыянатчы экен, алдамчы экен" деген сөз тарайт эле дейт. "Бир менин айымнан" дейт, "бардык бизден элибизде жашап аткандардын кадыр баркы кетип калмак" дейт. "Абирии төгүлмөк" дейт. Мына ошондуктан дейт мен бул кишиге бердим" дейт. Урматтуу окуучулар, бул окуядан ала турган сабак: ар бир киши кайсыл элде жашап аткан болсо, мына ошол элдин абирийини сакташ керек. Ошол элдин абирийини төгүүсүнө себеп боло турган шариятыбызда мүмкүн эмес, салтыбызда мүмкүн эмес нерселерди кылбаш керек. Бир уят ишти кылуудан мурун ата-энебиздин абирийин ойлойлу, ага-инилерибизди ойлойлу. Эртең ал киши көчөгө чыккан кезде башын көтөрүп жүргүдөй болсун. Мына ушундай ой менен жалпы кыргыз элини ойлойлу, кыргызстандыктарды. Эгерде сиз кылган туура эмес ката ишиңиз дүйнөгө жанагы TikTok аркылуу, же Instagram аркылуу, же башка бир каналдар аркылуу тарап кете турган болсо, бардык элибиздин абирии төгүлүп калат. Мына ошондуктан бир ишти кылуудун астында ойлонушубуз керек. Ушул иш менин динимде болобу болбойбу, салтымда болобу болбойбу? Бул биздинге жакшыбы, пайдалуубу, зыяндуубу? Элибиздин кадыры кетип калбайбы мындан деп ойлонуп туруп анан иш кылышыбыз керек.